Жогорку билими бар аскер кызматчыларына запастагы лейтенант аскердик наамы ыйгарылды. Иш-чара Ош шаарында квалификацияны жогорулатуу жана аскер кызматчыларын кайрадан даярдоо борборунун базасында уюштурулган. Мында былтыр күздө чакыртылган 50ге жакын чек-арачы атайын 1 айлык окуудан өтүштү. Мырзалар эми запастагы лейтенант болуп саналат жана чек-ара кызматында иштей алышат. Чегара отрядтардан, аскер бөлүктөрдөн келген жигиттер алар ал жакта бир жыл мөөнөтүн өтүп, баардыгы жогорку билимдүүлөр да, диплому барлар. Анан кийин бизге келип, мынакей 1 айлык офицердик сборлорду өтүп, бүгүнкү күндө биринчи офицердик лейтенант наамын алып атышат. Бирок булар запастагы лейтенант болуп чыгат бул жерденчи. Албетте бүгүн лейтенант наамын жаңыдан алып жаткан жогорку билимдүү аскер кызматкерлеринин кубанычында чек жок. Алар аскердик милдетти таза аткарып, кыргызстандыктардын тынч жашоосун жана өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоо башкы максат экенин белгилешет. Мен өзү негизи юридический академияда окугам. 4 жыл окуп, ошол себептен армияга бир аз кечирээк келдим. Бул жака келип, буюрса өзүбүз милдетти аткарып, буюрса мына лейтенантский званияга жетип отурабыз. Мындан ары дагы Кыргызстанга кызмат кылганга даярбыз. Бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе да. Мына мисалы дүйнөдө 2000ден ашуун улут болсо, болгону 230 гана мамлекет бар. Ошончо элдин мындайча айтканда мамлекети жок. Биз ушунчалык сыймыктанабыз балдарыбыздын ушул мекенди коргоого кызмат кылганына. Бардык ата-энелерге биз сунуш кылабыз. Себеби эртеге кандайдыр бир кокустук болсо, мына ушулар мекенди коргойт. Улуубуз адилет жигиттик милдетин аткарып, жарык жүз менен ойноп күлүп мына биздин кучагыбызга келип отурат. Анан рахмат буларды ушунчалык тарбиялап мамлекетибиз. Өтө жакшы кызмат кылышты. Буюрса эми будан бияка эми өздөрүнүн дагы мамлекетке кызмат кылат деген ойдобуз. Ушу күч структурасына кирет. Буюрса балабыз уже келечегине жол ачып алды. Анан бизден чакырабыз бардыгына. Ата-энелер жөнөтсүн кызматка балдарына. Сыймыктанабыз барып келген менен. Аз толкунданып турабыз. Рахмат сизге. Кошумчалап койсоңуз болот. Кандай өтө кызмат учуру, кайсы окуу жайды бүтүп анан келдиңиз? Мен Кыргызстан эл аралык университетин бүтүп келгенмин. Кыргыздын бардык жигиттерине айтам, бардык служба кылыш керек, мекенди коргош керек. Аскерлер 1 айлык жыйында мото аткычтар взводдорунун командирлери кызматында теориялык жана практикалык билимди жана көндүмдөрдү өздөштүрүп, взвод командирлерине коюлуучу тапшырмалар жана жоопкерчиликтери менен таанышышат. Аскер кызматчылары тарамдардын башкаруу тутуму жана тарбия иштеринин уюштурулушу менен курал жана аскердик техниканы пайдалануу боюнча көндүмдөрдү өздөштүрүп, аларды сактоонун эрежелерин үйрөнүшөт. Кудай буюрса, ушул лейтенант званияны алып кетип атабыз. Ошол званиябыз Кудай буюрса өзүбүзгө дегеле кыргыз мамлекетине кызмат кылган бир мыкты инсандардан болуп бизди тарбиялашына мен тилектешмин. Учурдан пайдаланып, мени төрөп өстүргөн ата-энеме ыраазычылык билдирип кетем. Ошону менен ушул жерде ар бир аскер кызматкерлерине каалап кетер элем. Эч качан тайманбастан башты көтөрүп, берген антына бекем болуп, кыргыз мамлекетинин, кыргыз чек арасына чоң бир салым кошкон мыкты инсан, офицерлерден болушун деп айтып кетер элем. Ар бир эр азамат өз өлкөсүнүн куралдуу күчтөрүндө мыйзам чегинде аскердик кызмат өтөөгө милдеттүү. Аскерге чакыртылгандар ата мекенин, элин сүйгөндүгүн, ага берилгендигин жан дили менен кызмат кылууга умтулгандыгын билдирип, аскердик ант беришет жана антын бекем сактап, мамлекеттин тынчтыгы үчүн керек болсо жанын аябаганга даяр турушат. Асен Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.